Сузак районунун Кызылтуу жана Сузак айыл аймагына караган 3 айыл 2 күндөн бери карантинде кармалууда. 2 аймакка тең штаб түзүлүп, кирип чыгуу катуу көзөмөлгө алынды. Коронавирус катталган Благовещенка, Бостон жана Орто Азия айылдарында көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Үйлөрүнүн эч жака чыга албай калган жергиликтүүлөргө өкмөт тарабынан бет каптар таркатылууда. Ал эми жеке ишкерлер да четте турбай азык-түлүктөн жардам берүүдө. Сузак районунун акими Эрмекбай Омошев эгер ооруну жуктурган жаңы учур катталбаса, карантин 14 күндө аяктарын билдирди. Ооруп аткан адамдар боюнча медицина кызматкерлери көзөмөлдөп, бирөөсү төрөйүн деп калган, төрөткө бара турган болсо ага медицинанын көзөмөлү менен, экинчиси жанагындай адамдар чыгып калып атат, ал жерде жанагы дары алып жүргөн мурдатан баягы жанагы боор оорусуна, сырыс печенге карата алып жүргөн, гемодиализ алып жүргөндөрдү врачтын көзөмөлү негизинде аларды да чыгарууга уруксат берип атабыз. Элибизге түшүндүрүү иштен жүргүзүп атабыз. Бүгүн эми кичине абал 14 күнгө жарыяланды да, эгер Кудай таалам ушул жерден дагы башка ачактарды, жагы башка ооруларды камсыздабаса, мен ойлойм 14 күндөн кийин деле баарын өспөйт этсе болот. Жакын арада жазгы талаа иштери жайлоого мал жандыктарды жөнөтүү кызуу башталат. Бирок карантиндеги 3 айылдын жашоочулары андай жумуштарды жасай албай калабыз деп кооптонууда. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү карантин белгиленген мөөнөтүндө аяктарына үмүт артып турат. Эми талаа жумуштары боюнча азыр дагы областтык штабда сүйлөшөбүз. Эми бүгүн карантин деген карантин, ар бир адам үйүндө отуруш керек. Биринчи адамга керектүү ден соолук. Ал эми талаа жумуштары 15 күндүн ичинде жыйынтыкталбайт. Эгер 15 күндүн ичинде 14 күндүк карантинден жакшы чыга турган болсо, кийинки күндөрү снимать этилгенден кийин жумуштарды баштасак жетишебиз. Өкмөт тарабынан медициналык каражаттар, өзгөчө бет каптар менен камсыздоо катуу көзөмөлдө экени айтылууда. Деген менен соңку 2 күндөн бери дарканаларда бет кап жок деген жазуулар илинип турат. Мындай абал адамдарды тынчсыздандырууда. Ал эми даркана кызматкерлери бир нече айдан бери эле бет каптар жеткиликтүү келбей жатканын айтышат. Аралыкта келген жок, бир 2-3 ай мурун ошо 5 сомдон сатканбыз, ошол боюнча маска келдик. Маска келдик. Жок, совсем жок. Маска ар эмелерге кирдик, бүт эле аптекаларга кирсек, тими маска жок деди. Анан кийин берке тигип аткан эмелер келе элек деди. Маска жанагы жер бир эмеге кирсек, мындай эле жөнөкөй соза кылган жерге өзүбүз алып келдик дейт, тигип. Ошону 30 сомдон саттык деди. Марлиден жасап, казимкидей маскадай кылып. Учурда базарда же көчөдө болобу ар бир экинчи адам бет капчан жүргөнүн көрүүгө болот. Бирок алардын басымдуусун ишкерлер акысыз тараткан айтылууда. Ал эми Жалал Абад шаарындагы тигичүү цехтердин биринде өндүрүлгөн бет каптар дарканларга жетпей эле сатылып кетүүдө. Анткени ал жерден күнүнө болгону 1000ден ашык бет кап тигилүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.